Наташка, вкусың дерзкий, ә? Таңдағанды білесің де. Ой, негізі жақшылы таңдайым. Бір қошо, бір нәрседен жаңылғамда. Неден жаңылыштың әлі? Вот, ит таңдағандан адашқым. Ит? О, ит? Мен, короче, базарға барам да. Базарға барып, ит алып келем үйгө. Ит деген бұл негізі жақшы ғой. Үйді қорғош керек. Ал ит болса, көчөдө эле жүрөт денчип. Мен ага даже тамак жасап берем үйдөн. Жейт. Ошо көчөдөн жейт. Кыскасы ал ит деген ошо көчөдөгү иттер менен эле жүрө берет да тынчып. Жаман эткене. Мен да бир мышык алгам үйгөчү. Ал мышык эми жакшы да мындайчы үйгө келип кучактап жатсаңчы. Ал мышыкка бардыгын алып бердим эй. Кымбат тамагындагы, укмуштуудай кийимдерин дагычы. Эми кыскасы ал мышыкка бүт мындай условияларын түзүп бердим да. Элестетип атасыңбы? Бирок ал мышык кечке эле мындай мялы берет. Иттин байкуш иттин мындай нерин кашайтыпчы. Эми иттин деле чувствосу бар да мындайчы. Айла жок ответ үйрөттү ананчы мону деле. Беречи. Элестетип атасыңбы? Отурсаңар, силер что-то гонт этип атасыздар. Ит, мышык, анан чувство деп. Бир үйгө ит мышык алып келип анан. Ойлонсоңор, алар жашоодо да бири-бирине келишпеген жаныбарлар. Досум, туура айтасың сен. Кыргызстанга келгенде мышыгымды алмаштырыш керек. Ой, эмне мышыкты? Итти кетириш керек го дейм. Пайдасы жок экен. Билер кечке көчөдө жүрөткөн, көргөн иттерин жытап эле жүрө берет экен го. Итти алмаштырыш керек, мышык жакты мага. Нормально. Кошулам сага чоро. Ал эч нерсе эмес, кеттик. Кечки тааңатты көрүп келбейлиби, айланып? Ошентеличи. Жүргүлө, барып келели.